Манас Ордодогу туристик көйгөйлөрдүн чечилүүсүнө карай бир кадам деп, Айкөл Манас атабыздын конушуна заманбап мейманкана курулушу азыркы учурдун талабы десек эч жаңылышпайбыз. Андыктан Ордобуздун аймагына 273 орунду курула турган мейманкананын долбоору иштелип чыгып, курулуш иши тезирээк башталып, ишке берилишин күтүп турган чагыбыз. Ордобузга келген туристтер менен конокторду тегиз кабыл алуу үчүн 5 жылдыздуу же азыркы заманбап 3 же 4 жылдыздуу мейманкана болуусу абзел. Стандарттуу кызмат көрсөтүүсү бар орто класстагы мейманкананын ар бир номеринде санузел, телевизор, интернет, кичи бар муздаткычтар киргизилет. Кээ бирлеринде бассейн, спорт менен машыгуучу залдар болот. Улутубуздун ыйык жайындагы мурунку Манастаану борборун реконструкция кылуу иштери каралууда. Бул жайга областтык жарандык актыларды каттоо кызматын ачуу долбоору иштелүүдө. Кол кармашып турмуш жолуна бирге түшкөн жаш жубайлардын Манас Ордо комплексинин босогосун аттап, өз кемелерин өмүр деңизинин арзуу толкундарына каршы салып жаткан үйлөнүү үлпөтүнүн коштани күбөлөрү, бакыт өргөсүндө эзелтеден элибиз ак сакалдуу атанын, ак элечек апанын ак дилден берген ак батасына, сөздүн кудуретине, касиетине ишендирген баталууну, дээрлик салыкка айландырган ыйык жайдан ак никелерин бекемдөө үчүн ант берүүчү жайыбыздын келечектеги алгачкы көрүнүшүнө күбө болуп турасыздар. Манас Ордо комплексинин Кен кол суусунун үстүндө жайгашкан Кыркчоро көпүрөсүнүн карамагында азыркы мезгилдин талабына туура келе турган заманбап даараткананы куруу иштери алдыда турат. Анда бул даараткананы 12 орунду болуп курулуп, ичинде атайын кары картаңдарга ыңгайлуу унитаздар орнотулмакчы, жана ысык суу, муздак суулар киргизилип, келген конокторго эс алып олтуруу үчүн бөлмөлөр да каралган. Улуттук жайыбыздын дагы бир белгилүү аймагына 2 кабаттуу Манас көркөм сүрөт залын куруу иши күтүлүүдө. Манас эпосуна байланыштуу көркөм сүрөт залы кыргыз элинин чыныгы материалдык жана рухий байлыгы болуп саналат. Көркөм залдын ички көрүнүшү кыйла көп кырдуу фото сүрөттөргө курчалып, биринчи кабаты заманбап эмеректер жана техникалык жабдуулар менен толукталып, жогорку деңгээлдеги жыйындар өтүлүүчү залы болуп, ал эми алдыңкы бөлүгүндө экспонаттар сакталып туруучу бөлмөлөр менен айкындалат. Ошондой эле келген коноктор суусундук ичип отуруучу бөлмөлөр менен толукталат. Көркөм сүрөт залдын орду жана маанисиз сакталгыч катары гана эмес, сүрөт искусствосун пропагандалоонун республикадагы башкы борбору катарында эң эле баалуу мурасы болуп, бирден бир жападан жалгыз музей болуп кала бермекчи. Салбоорун ордосу. Кыргыз журту ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жаралган жоокер элдин кулк мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп табышкан. Кыргыздар илгертеден жоокер эл болушуп, табияттын сырын жакшы билгендиктен улуттук оюндарды да жакшы өздөштүрүшкөн. Ошондой оюндардын бири салбоорун. Салбоорун оюндарына жаа атуу, куш салуу, тайган агытуу жана ат үстүндө жаа атуу оюндары кирет. Салбоорун ордосунда Манас Баатырдын доорунан бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп келе жаткан элибиздин улуттук оюну Ордо оюну да уюштурулууда. Манас айтуу аянчасы. Элибизде абдан урматталып, алп манасчы аталган, Манастай улуу мурасты элге толугу менен тартуулаган, 20-кылымдын Гомери аталган Залкар манасчы Саякбай Каралаев, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жана улуу көчтүн улуу мурасы болгон Манас дүйнөсүн тирүүлөй сактап, улуу мурасты атадан балага, муундан муунга, көздүн карегиндей сактап алып келе жаткан Залкар манасчыларыбыздын айкелдери орун алган. Залкар манасчы Саякбай Каралаев жана улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов
Бул эки адам эки аалам болуп эсептелинет. Чыңгыз агабыз менен Саякбай атабызды эки аалам кылып, бири-бирине устат, шакирт кылып, руханий адамдардын көрөңгөсү катары баалашкан. Тайторунун чабылышы монументалдык скульптуралык комплекси. Манас эпосунда анын ичинде Семетей бөлүгүндө Каныкейдин Тайторуну чапканы өзүнчө чоң эпизод болуп эсептелет. Тайторунун чабылышы бул Каныкей энебиздин төлгөсү болгон. Тайтору алдыга чыгып келсе, бул Семетейдин кайрадан өз журтуна кайтып келүүсү, өз ата тегин билүүсү, Манастын уулу экенин билет дегени. 600 аттын ичинен 60 асый Тайтору алдыга чыкты булкунуп, аяаламга нурларын чачып чыгып келатат, алтын дуурдун эшигин ачып чыгып келатат, ар намысын кыргыздын алып чыгып келатат, аяаламга дүбүртөн салып чыгып келатат. Ошол 600 аттын ичинен Тайторунун чыгып келгени Семетейдин өз элине, өз жерине келип, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улап, атадан келе жаткан улуу мурасты улап кетүү маселеси болгон. Тайторунун чабылышы скульптуралык композициясы 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүмү Манас эпосундагы Тайторунун чабышы. Ат жарышка байланыштуу болгондуктан скульптуралык композиция көбүнчө аттарга басымдуулук кылат. Экинчи, Тайтору жана куштогон аттар асманга көтөрүлүп турганы, ураан жана найза катарында билгизбей абага көтөрүлүп турат. Аларды жамгыр көрүнүштөгү темирлер абага көтөрүп, асманда ат чапкандай сезилет. Үчүнчүсү, жалпы скульптураны кармап турган тоо көлөмү бийиктиктин, улуулуктун, тазалыктын символу катарында коюлган. Анын жанында ураан чакырып, улуу муун, орто муун, кичүү муун асманды карап үн коштоп тургандарын көрөбүз. Түлөө кана. Бул жерге өлкөбүздүн туш тарабынан келген адамдар атайын жандык курмандыкка чалып, ыйык жерден жакшылык тилеп, жараткандан дин соолук сурап, үй-бүлөнүн ынтымагын, элибиздин тынчтыгын, биримдигин, токчулугун тилеп, жан дүйнөсүн тазартып кетиш үчүн келишет. Комплексте жылына 2000ге жакын түлөө өткөрүлүп келет. Түлөө берүүчүлөр 3 бөлмөгө батпай калгандыгына байланыштуу аларга толук шарт түзүп берүү максатында дагы 3 бөлмө кошумча заманбап зал куруу жана баардык санитардык талапка жооп берген мал союлуучу жай куруу керектелет.